Биз Талас менен ойногондо действительно башында балдардан коркуу сезим болду. Бирок бул жерде маселе бар да, бизде чоң маселе. Башыбызда бир жакшы киши жок. Ат башыда Булар ошон үчүн өспөйт да булар. Ошо бир киши эле бүтүндөй областты бириктире алабы? Бул жерде чын айтканда нарындан патриот жакшы улак көк бөрү деген кыйын адам чыкпай жатат да. Беш кашкан деле эмес өтүп баратат. Бир эгер акча тыйын болсо 3 жылдын ичинде жогорку лигага жетчү неме бар да, мисалы. Бул район кыйын, тиги район кыйын. Чыккан баланы чыккан атты басып эле ошону утуш керек да. Печатың бер десек, ошону бербейт. Бошобой атат, митип атат. Эмне кылып иштеп атышат, бошобой атканда. Силер менен негизи талаада ток-шоу жакшы экен. Микрофон иштетип коюп эле басып кете бериш керек экен. Калган өзүңөр эле бүтүрүп коюштай экен. Саламатсыңарбы, урматтуу биздин YouTube'дагы телекөрүүчүлөр. Талаадагы ток-шоу нарында жүрөбүз. Тагыраагы мына Соңкөл жайлоосу, артыбызда Соңкөл көлү турат. Талаадагы ток-шоу бүгүн өзүнө дагы так жарашып отурат. Нарын командасы менен азыр ушул жакта отурабыз. Нарындын болгон райондагы өкүлдөр. Нарындагы Көкбөрүдө эмне маселелер бар, келечек кандай, команда эмне үчүн, область эмне үчүн ынтымакка келе албай атат, деги эле кыйынчылыктар эмнеде болуп атат, мына ошолордун баарын азыр өзүнөн билели. Белгилей кетсек, бул Акмөр фестивалында ушул жакта дагы нарындык командалардын турнири болуп аткан. Мына ошонун алкагында биз дагы өзүнөн дагы командалаштарынан дагы облустардан дагы эмне болуп атканын сурайлы деп чечтик. Эмесе бир сыйра тааныштырып өтөйүн. Жанарбек Жолдошбек уулу Кочкор району Кочкор командасы, Төлөбек Кемелбеков Каражылга, Ногайбай Нурбек уулу эмгекчил командасы, Айбек Кожобеков жанында мына Кыран командасы, Тыныбек Жайлыбек уулу Жумгал командасынан сол жагында, Конушбек Султанбеков Нарын жана Руслан Тукешев эмгек тала. Кыскасы Нарындын айта турган көп экен. Мына ушул жакта отурган элдин санынан эле көрүп атасыңар. Талаадагы ток-шоу 3 кишиден ашчу маселе. Мынакей бизде эми 6 киши болуп отурабыз. Маселелер деле ошондой эле окшойт. Алгач келгиле эми сөздүн башын немеден баштайлы. Акмөр фестивали кандай болуп атат? Биз келдик, кечээ эле командалар ойноп бүтүп калышыптыр. 3-чү орун менен эле финалдык оюндар эртең болот экен. Аны дагы көрөбүз, Кудай буйрса. Турнир кандай болуп атат? Кандай даярдык менен келдиңиздер? Кыран баштай бериңиз. Турнир жакшы болуп атат. Эң негизгиси ошо биз эмгек тала командасы болуп келгенбиз. Ошо финалга чыктык, эртең 1-2ге ойнойбуз, Кудай буйрса. Кимдер чыкты финалга сиз менен чоң? Сөңкөл командасы чыкты. Анан ошо Нарын районунун эмгек тала командасы келгенбиз. Эмгек тала командасы менен Сөңкөл командасы эртең биринчи, экинчи орунга ойнойт. Даярдыктар жакшы, алар дагы өтө күчтүү команда. Ошо Кудайым буйрса эртең жакшы ойнойлу деп турабыз. Ишенген оюнчуларыңар, аттарыңар дегенде анан Сөңкөл командасы тууралуу эмне айта аласыз? Сөңкөл командасы тууралуу Сөңкөл командасы күчтүү, аябай жакшы даярданып келишиптир. Кимиси күчтүү Беш Кашкадан башка? Беш Кашкадан башка командасында бүтө эми мунусу жакшы, мунусу жаман деп айта албайбыз, бирок основной жакшы күчтүү оюнчуларынан Карагулов Руслан бар, Темке бар. Ошо эң негизгиси күчтүү оюнчуларынан бири да. Жумгал командасы өткөндө Суусамырда 3 ойун ойноп, үчөөндө тең утулуп, бирок ошентсе да чоң бир тажрыйба менен кеттиңер окшойт. Буюрса. Ошол Суусамыр силерге кандай сабак болду? Суусамыр биз үчүн өтө жакшы сабак болду. Билбегенибизди билдик. Чынында биздин да билбей жүргөнүбүз көп экен. Оюн үстүндө да жакшы оюн болду аябай. Эмнени үйрөнүп алдыңар да ошондон? Ошондон деген биз деген көбүнчө тактиканы үйрөнүп алдык. Суусамыр Таластан ойногондо оюн үстүндө аябай жакшы болду. Таластын Кыргызстандын чемпион командасы менен ойнодук биз. Ошо аябай жакшы болду. Эч кандай ызы чуу болгон жок. Ошо Суусамырдан келгенден кийин опыт ба, тажрыйба менен келдилер. Бүгүн биякта эртең 3-орунга ойнойт экенсиз эле? 3-чү, анан 4-орунга ойнойт. Мындай командада баягы орундан мурун ичара бир аз бири-бириңе түшүнүшүү жактан бир айырмачылык барбы? Айырмачылык өтө эле
бир 60% болсо бир 80%ке көтөрүлдү десек болот да. Ошондой түшүнүшүү, мындай ичара неме. Демек могу жанагындай чоң турнирлер команданын өсүшүнө чоң эле салым кошот Чоң эле экен. салым кошот экен, аябай эле. Балдардын да духу да өсөт экен. Балдар бүт четке чыккан сайын балдар бүт түшүнүктүү болуп, четке чыкпаган бала көп мындай немени биле бербейт чынында. Четке көп чыкса, бала ошончо өсөт. Мына силер Суу Самыр менен ойнодуңар, күчтүү команда ошондо. Талас менен да ойнодуңар, Анан могу Талас менен ойноп атканда силер кандай деп элестетип чыктыңар эле талаага? Анан ойунун учурунда эмне үчүн алдыңар да? Биз Талас менен ойногондо действительно башында балдардан коркуу сезим болду, чынында. Жашырбай эле айтканда. Жашырбай эле айтканда коркуу сезим болду баарында эле. Анан башкы эми ошондой эле бизден совет берген майкелерибиз деле болду. Ойногула, боттем ойногула деп. Ошол жерден ойнодук, жакшы эле ойнодук. Колдон келишинче күч менен эле ойнодук. Силер ошондо кандай барып келдиңер? Чынында деген Сумгалга айтканда мындай Суу Самырга деген. Самырга барганыбыздын себеби бир байкебиз. Ошол эле бир байкебиз эле матчтан чечип берди. Калган өзүбүз эле бардык. Өз күчүңөр менен. Өз күчүбүз менен эле. Жана 4-орунду алдыңарбы силер? 4-орунду алдык. Канча болду байгеңер? 50 миң сом болду. 50 миң сом ошону мындай эле алып келгенде, мындай өзүн актадыбы? Барып келгениңер. Барып келгенин актады, өзүн актады. Бирок бөлүшө келгенде бөлүшө келгенде үрүм эле болду. Үрүм эле болот да чынындачы. Негизи бөлүшө келиш деле кыйын да. 12 бала бул бала эле эмес да. Мындай карабасаңыз, мындай карабасаңыз. 12 баланын тамак ашы бар, ичкен жегени бар дегендей. Негизи бул бөлүшө келгенге эле мен кошула албайм да. Приступ ортодо бөлүшпөйт деле экенсиңер да. Намыс эле да. Намыс эле. Нарынын намысын деген эле. Мисалы үчүн Жумгал нарынын намысы үчүн эле барып келди. Мисалы үчүн булар барып 4-орунду алып келген үчүн мисалы үчүн бизге эле сыймык болду да. Тияка барып Суу Самыр менен кармашып, чоң командалар менен ойноп келгенде жакшы эле тажрыйба топтоп. Суу Самырга бирок действительно биз жакшы дайындалып барганга аракет кылганбыз, жакшы эле барганбыз. Ошондо 10 эле ат менен барганбыз. Бир атыбыз да жараксыз болуп, 9 эле ат менен ойнодук ошондо чынында. 9 ат менен жакшы эле оюн көрсөттүк колдон келишинче. Бирок мындай көз биртөө эле ачыла түшүп турду. Көз катуу эми мисалы биз үчүн эми жакшы эле нерсе болду да. Сабак да болду. Эми тактикада үйрөндүк. Бүгүнкү могу турнир боюнча бул эми эртеңки эгемендүүлүк көлдө болот деп атат, бул жолкусунун чоң турнири. Ошого даярдык деп түшүнсөк болобу? Команданы бир сборный түзүп атасыңарбы же кандай бул баягы ичара эле ойноп эле анан кайра таратат? Ичара эле оюн болуп атат да азыр кезде. Эч кандай отбор болгон жок. Отбор болгон жок. Ошондой түзөбүз деп атат. Бирок бул жерде маселе бар да, бизде чоң маселе. Башыбызда жакшы киши жок. Чындап келгенде. Ушунун баарын бириктирип. Мен түшүнгөн жокмун. Азыр силер муякта 6бы, 7 команда катышты. 6 команда ойноду. Ушул жерде мисалы иргеп аттарыңарды, оюнчуларды иргечи учур ушул го да эми эртең эгемендүүлүк. Жок, азыр бул жерде нарында негизи канча бала, канча ат бар экени чындап эле баарында эле белгилүү да. Кайсы ат, кайсы район, кайсы айылда кандай ат, кандай балдар бар экени нарынга баарына белгилүү да. Эми колдон келсе ошолорду башында бир жакшынакай байкелер туруп, ошолорду бириктирип, чынымда эле эки жакка чыкканда баары эле чөнтөгүнөн чыгарып барып келип эле кыйналып жүрүшөт да. Анан жалаң эле ошондойдун атынан мисалы үчүн айтып атат, бир атыбыз жараксыз болуп калды. Ал аттын баасы канча экенин деле чын эле ал айтып берген жок. Аттын баасын баарыбыз эле билебиз го. Ал аттын баасы эмес, ат алгандай акчабыз деле жок. Балким өзү эле намыс үчүн, айыл үчүн эле атылган аттар да. Конушбек туура эле айтып атамбы? Сиз айтып атасыз, мына бир киши жок болуп атат деп. Ошо бир киши эле бүтүндөй областты бириктире алабы? Же бул жакта биз эми мына бизге сабак болуп атпайбы? Мына Таластын ынтымагын көрүп атабыз. Тияка чыгып атабыз, буяка чыгып атабыз. Ошондой эле бизге бир киши керек да. Башыбызды бириктиргедей. Азыр жок болуп атабы ошондой. Ошол кезде азыр эми федерация бизде бар федерация, бирок федерация иштелбейт. Мен мисалы үчүн федерация уюштуруп оюн болбойт мисалы үчүн чындап келгенде. Кышында өзүбүз ойнойбуз шерин оюн деп. 5 миң сомдон 10 миң сомдон чыгарып алыптыр. Кимдер ойнойт ошо шерин эле? Ошо командалар да, мисалы үчүн ар кайсы команда. Азыр деле шерне болуп. Мына азыр деле могу деле 5 миң сомдон бердик. Могу деле азыр фестиваль деп атат, ошо Акмөөнүн фестиваль деп атат. Бул деле шерине катар. Мында деген негизи улак жок экен. Мында улак жок экен, бирок анан бул акталал туугандарга негизи силер эле программага киргизип салыңар, демилгелер. Туугандар эле ошонун арты менен эле
ушу улак өткөсөлүү деп эле ошол чогуу чаран баарыбызды мындайча айтканда баягы ынтымакка келип чогуу чаран бири бирибизди тааныгандан кийин чай ичип деген сыяктуу эле ошо оюн өткөзүп ошо улакты Биякта айтылышы боюнча негизи мындай болот да, бул оюнда ошондо капитандар болуп сүйлөшөбүз. Бул оюнда эми нарын жака бериле турган оюн, кийинки оюн нарында өтөт да, ушундай эле оюн. Ушун эле азыр Сенен башталышы болуп атат. Муну Актала району кимиси машинесин коюп берип, кимисинин акчасын сайып аткан биздин ишибиз деле жок. Нарынга келип калсам, нарындан ушул улакчылар эле ошону чыгарганга өзүбүз аракет кылабыз. Ошону ар бир райондон мындай баш көтөргөн кичине жакшыраак неме. азыр бул командада өзүңөр взнос чыгарыңарбы? 5000 сомдон улак 5000 сом. Анан ошондон эле приз кылып атасыңар. Мисалы үчүн баш байгесин булар чыгарышты. Жигулинечи, шерине кылып. Анан жана взнос 5000 сомдон ар бир командадан чыкты. Ошо 2-3 орун ошондон эсебинен кетет жана. Биз чогулткан 5000 сомдон ичинен кетет да. Спонсор жок да, бул машинеге эле спонсор табышыптыр өзүлөрү. Эми ушул эстафета болуп кетет. Эмки бизде өткөндө дагы ошол машинени чыгарып беребиз. Андан кийинкисин 5000 сомдон взнос берип атпайсызбы? Ошол 2-3 байгеси болуп кетет да. Федерация эч кандай оюн өткөзгөн жок да бул жердечи, ушуга чейин делечи. Федерациясы өзү өткөргөн жок. Бул жерде ар бир айыл өздөрү сүйлөшүп алып, ушундай оюн өткөзөлү, шерине кылалы деп сүйлөшүп барып, ар бир айылдан чыккан байкелерлер өздөрү спонсор болуп, кээде машина коюп берип атышат да. Ошону ойноп атабыз. Нарын область бириги алып элечи. Немеден чет башка областтан келген жок. Нарын өзү ойноп атат да. Чанда-чандырга келип атат. Чындап келгенде нарынга бир 4 эле улак боюнча, улак көкбөр боюнча бир 4 эле машина сайылды. Мына могул 4-түнчүсү. Нарын область боюнча. Туура айтып атам, туура эмес айтып атам, бул нарындын ичинен дагы баягы район аралык деп дагы бөлүнүп баягы бир ынтымакка келе албай аткан себеби эмне? Ошону мисалы үчүн федерация иштеп атат деп айтып атасыңар. Федерация ошонун баарын бириктире алабы? Ич ара деле бир специалисттер барбы дейм. Аны себеби деп түшүнөм да. Бул жерден ошол башыбызга туруп спонсор болуп 12 балага 12 ат алып бербегендики да. 12 ат алып берип ошол 12 баланы камсыз кылып баарын эки жака айткандай кылбагандыгы да. Бул мисалы үчүн ар ким өзүбүздүн жеке атыбыз бар. Командага барса анын атын сурашың керек. Мүмкүн баласы жарабайт. Мүмкүн баласы жарайт, аты жок. Мисалы үчүн менин атым болсо, мисалы мен өзүм ойнойт энемден чыгат да. Же болбосо атты бербейт. Ошонун айынан эле жалаң айыл өсөсүбүзчө эле бөлүнүп калып атабыз да. Менде мондай суроо да. Нарындын негизи намысын чыгарган облусттун атынан Кыран командасыбы? Сборный Кыран. Сборный Кыран деп атабы? Негизи ушул түзүлдү да. Анан мындай баарыңарга эле суроо да. Күчтүү балдарыңарды Кыранга бергенге даярсыңарбы? Аттарыңарды, балдарыңарды? Даярбыз. Даярбыз, эми ошол ынтымакка келсек. Мисалы үчүн менин ичинде атым болсо, сен жарабайсың десе мен атты берип эле калып калат элем. Кырандын өзүнөн сурабайлы анда. Өзүнөн. Акыркы жолу эмне болдуңар силер? Мисалы үчүн Соңкөл өзүнчө ойноду, Атбаш өзүнчө ойноду, Жумгал өзүнчө ойноп атат, ошол эле чоң турнирлерде да, республикалык турнирлерде деле. Анан Кыран дагы өзүнчө бир команда болуп аларга бир чыгып атат. Баягы бир сборный эмнеден кыйналдыңар? Биздики эми эң негизгиси башында ошол 5 район биригип нарындын ынтымагын келтирели деп бизде чындыгында акчалуу байкелер эмес да. Биз өзүбүз ошол карапайым өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн аракет кылып кыштата оюн өткөзүп, кайсыл районда кайсыл жакшы бала бар экенин билип, ошондой эле ат башыдан 3 бала кылып, Жумгалдан, Кочкордон, ар бир райондон кылып, Акталадан 3 бала, Нарын районунан кылып балдарды топтодук да, эң негизгисичи. Анан айланып келип эле биздин балдарыбыз күчтүү, чындыгындачы. Аттарыбыз жакшы, аттардын жемчөбүнө келгенде такалып калып атат. Анан бирин экин көрө албастыктар бар да. Ушул карапайымдарга. Анан мен жардам берем, давай деп күч кубат бергендер бар. Ооба деп келгенден кийин эле биздин ошол жакшы турган байкелерибиз жок болуп келет да. Биздики ооз менен давай нарынды бириктиребиз дегендер бар. Ушул эле арабызда жүргөндөр бар да. Мисалы үчүн өзүбүздүн биз менен жакшы болуп келип бизге сүйлөп, кайра башкаларга барып бизди жамандап аткандар бар да биздин арабызда. Демек, облустук деңгээлге келгенде кайра эле районго тартып кетет. Ошондой болуп калып атат да. Мисалы үчүн Актала районунда кыйын балдар бар, кыйын аттар бар.
кыйын балдарын алдык, аларга башка райондун аттарын алып бердик да. Акталанын кыйын аты негизи кыраанга ойномок да. Кандайдыр бир келишпестиктердин себебинен акыркы бир эле убакта бир эле кишинин айынан бир кичинекей сөзтүн айынан Сөңкөл командасы чыгып калды. Негизи Сөңкөл командасы кыраандын эле балдары болчу да. Ошол болуп атпайбы? Мисалы үчүн 5 кашка деле мисалы күчтүү аттар эмелер мисалы бир команда болуп чыкса деле мен билбейм, бул турнирден бир топко чейин 5 кашка негизи кыштата сүйлөшүүлөр боюнча бизге ойномок. Акыркы оюнда Кочкордон ошондой кичине келишпестиктер болуп калып, Сөңкөл команда өзүнчө түзүлүп кетти да. Алардын ал жакта ошо байкелер өзүнчө спонсор болуп, бизге деле спонсор болгондор болду. Кудайга шүгүр, ал байкелерибизге рахмат. Бирок айланып келип эле алардын кечке эле спонсор боло бербейт экен. Буга деген 200 миң, 300 миң деген бир эле сборго ошончо акча кетет экен. Көп акча кетет экен. Балдардын жатаканасы, аттардын ичкен жегени. Анан ошого айланып келип эле сборубуз аз убакыт болуп калып эле, акча тыйыныбыз тартыш болуп калып эле кичине аксап калып атабыз. Ат башчылыктарды болсо ошол аларда намыскөй байкелер ошо бир айылдын кыйын байкелери эле чыгып, бир айылдын балдарын көтөрүп чыгып туруп эле чүйдөн арендага, бала алып арендага аталып туруп эле чыгарып койду да. Ошол акчага барып эле такалып калып атат. Ынтымакка келгенде Кудайга шүгүр, бул жерде 5 район турабыз. Жумгалдын балдары менен Кочкордуку, Акталаныкы, Нарын району ат башчылыклары менен кыйын балдары менен бүт бар жакшы азыр. Кыраанга көз караштары түз да баарынынча. Анан ушул айланып келип эле кичинекей маселеге эле такалып калып атабыз. Ынтымагыбыз Кудайга шүгүр. Ошону кайра эле ынтымакка келтирели. Ала жипти атынан атабайлы. Ала ушты атынан атабайлы. Могу мисалы үчүн бир мисалы саясатчылардын эле көзүн карайбыз да, туурабы? Акчалуу же болбосо бир чоң фирмада иштегендер. Анан алар келип баягы шайлоо, байлоо жардам бергиси келет. Анан биринчи очередь келип туруп эле баягы өзүнүн районуна жардам бергиси келип эле кайра эле өзүбүздүн балдар чыгарыла деп сыяктуу болуп ошондон эле бөлүнүп кетип атабы? Ошондой эле ошондойлор да болуп калып атат. Чынында чоңдорго айткандачы, мындайча айткандачы, шайлоо убагында чоңдор келет, жакшы сүйлөйт, алтын тоонун абишайт этет, мындайча айткандачы. Шайлоо бүттү, эртеси жок ал нерсечи, чынында элечи. Кокту жок койчу. Баары эле шайлоо убагында келгенде эле, "О, туугандар, менин айылым, менин туулган жерим" деп эле жакшы сүйлөп эле ошол жерде турат. Ал негизи чынында чоңдорго айтканда, мисалы алар өз чөнтөгүн эле ойлойт, мындайча айткандачы. Эми могу мисалы алар деле чоңдорду мындайча айткандачы, бир 10 күндүк же 20 күндүк эс алганын, мисалы ошол жакта эс алганын эле мындай балдарга жумшап койсо эле, ошол кабатайт болмок да, чынындачы. Эми кандай кылабыз? Алдыдагы келечек планыңар кандай? Макул. Тиягы чоң сабак болду. Келечегиндечи, ал сабак жакшы эле. Негизи келечекте мисалы балдар өздөрү кыйналып, кысталып ат алат. Мисалы ат алганда, мисалы бир оюнда бир ат, эки ат жарабай калышы мүмкүн да. Ал жарабай калганда, мисалы өзү кыйналып алса, ал ат жарабай калса, ал бала неметип калат да, чынындачы. Анан бизде ошондой жана мисалы Таластыкындай, мисалы Талас Бегалиев мына. Бул жерде чын айтканда, нарындан патриот жакшы улак көк бөрү деген бир кыйын адам чыкпай жатат. Акчалуу бирок. Акчалуу патриот. Баарын спонсору болуп, атын алып берем, балдар патриот байкелер бар, бирок каражат алып берем деген чыкпай жатат. Калган маселе бүт бар, даяр. Бүт бар эле даяр азыр. Анан айла жок эле келип туруп эле ар ким өз районуна тартат. Акталалыктар болсо Актала, биздин район чыкпайсыңар деп. Балдарын алып кетет. Нарын келсе нарын алып кетет, ушинтип баш ийип коет. Бул эми бир гана силердин облустта эмес, бул башка да облустарда бар, бул эми бар. Карапайым эл, ушу улакчы балдар эле өздөрү чогулуп алышып сүйлөшүп алды баары эле. Таанышты, сүйлөшүп алып, команда чыгалы деп акчалуу ичине бизнеси бар, акчалуу байкелери бар эле, ошолор жардам кылып эле, ошолордун күчүнө барабыз да. Калган акчаны өзүбүз чыгарып эле, өзүбүздүн машинелер менен ушинтип беребиз. Ошондой жакшы акчалуу бар, акчасы бар, жакшынакай ушул көкбөрү кызган байкелер чыгып, анан эми ошону эле бул кылып атат дебейсе да, эми бөлөк акчалуулар көп, негизи нарынын байлары көп эле да, эми баарыбыз билебиз. Ошо бирөө чыгып, ошону булакчылар сүйлөп баратса, ар жагындагылар бул алып кетип атат, каяка чейин барар экен, эмне кылып атат дебей, ошого кайра ошону колдоп беришсе, ошо чоңдор делечи. Чоңдор. Ошонун айынан эле бирок аттар башка командаларга сатылып кетип атат, нарындын жакшы аттарычы. Ошолорду бирөө карапайым жакшы аты болуп калышы мүмкүн, ошону бир чоң алып кое албайт да, биздечи башкаларга кетип калат, жакшы башка облустарга да айтып атасыз. Башка областтарга кетип калып атат да. Ошол жакшы атты биздин өзүбүздүн нарынга алып кала албай атабыз. Нарындан алып калайсың, алып калайын десең акча жетпейт. Тияктан чоң команда спонсор бар экен.
Мисалы үчүн Бишкекке Нооруска барыш үчүн эрте барыш керек болот. Бир 2 ай эрте барыш керек болот. Расход көп болот ошо. Нарында болсо андай атты кармай албайт атат. Талас мен билгенден үлгү катары таласты айтып атасыңар. Ички турнири деп, ички өтмө кубок деп кышкысын аябай өткөзөт да. 4 районуч бирип алыпчы. Нарында буякта мисалы үчүн Актала өткөзсө, мисалы Кочкор силер Акталага бара аласыңар аттарыңар жүктөп кыштын күнү. Кеп ошондо болот да, мисалы. Анан ар бир районго ошентип бара аласыңар мисалы. Биз жактан кыштын күнү негизи Кочкордун ынтымагы жок да. Ар бир айыл барабыз, эми бериги. Айыл болуп чыгып. Айыл болуп чыгып. Мындай Кочкор район болумда эч Район. Мен дагы Же сен ошо жеке өзүң айылың менен бара аласыңбы Актала? мисалы айыл эмес, мисалы Кочкор району, бир чыгардыңар атты, эптеп бирдеме кылып атып, ызычы болуп атып бири-бириңер менен макулдашып атып, Кочкор районунун атынан баралы эми Акталада өтмө кубокду баштап атат деп Актала баарыңарды официально чакырып атат. Бара аласыңар силер мисалы? Бара албайсыңар. Ошол болуп атпайбы? Мына ички турнирди деген мисалы силерде мисалы өткөрүш мүмкүн эмес экен да. Мисалы мыякта ат башы Актала бири-бириңер менен ойношуңар мүмкүн, бияк Жумгал Кочкор ойношу мүмкүн. Ичинен бир сборныйды чыгара албай аткан себеби ошондо болуп жүрбөсүн? Бул да бир себеп. Жок, бизде баягы Кочкор деле келет. Биздин Нарында өткөргөндө, Нарын районунда өткөргөндө Жумгалдагы келет, Кочкордагы келет, ат башы Нарын центрда. А бирок бир келет болду жок да ошо бойдончу. Ошого мисалы чыгып бир барды, экинчисине анын каражаты жетпей. Каражатка такалып атпайбы? Биздики болсо бул Нарын районунуку мисалы үчүн ат башты өтсө, ат башка барабыз, Жумгалда өтсө, Жумгалга барабыз. Акталанын түпкү айылына өтсө, түпкү айылына барабыз. Биз калбайбыз да. Команданын баары эле ошондой эмес болуп жатат да. Ошолорго ички спонсорлор деле керек экен да, ошолорго делечи. Шеринен өткөзүп турганда алып барып тургудай да спонсор керек да. Ал Төлөбек мырза, кара жылга тууралуу бир нерсе дебейсизби? Программа өтүп калмай калды. Деп калыңыз. 8 жыл болуп калды, мына жакшы ойноп келатабыз. Жакшы ийгиликтерге жетиштик, буга чейин бияка да келдик. Акмер фестивалине. Эртең биринчи, экинчи жолун ойнойбуз, мына Эмгектала командасына кошулуп ойноп жүрөбүз. Нарын району болуп кетти. Нарын районунун атынан. Биягы ура, биягын түшүнүп атабыз. Биз кетебиз, проблемаңар бар, ошону айтып көрүңүзчү, эмне болду? Көйгөй окшош эле да бар. Спонсор эле жок болуп атат, бизде деле ошол көйгөй спонсор. Эң биринчи Нарындын Көкбөрү командасынын түзүлбөй аткан номер 1 себеби демек Демөөрчү экен да. Федерацияда кичине иштебейт, федерация ойын өткөзбөйт да, мына такыл өткөзбөйт, ушундай мындай элдер эле. Ушундай тойлор болсо эле чогуу эле өткөзөт. Биздин федерация деген мындай кылат экен да, жанагы той болуп атат да, мисалы үчүн биз шерин ойун ойноп атабыз да. Бияк отчет керек экен, биздин шерин ойунду тартат экен да, кетирип экен да. Биз улак ойун өткөзөт атабыз. Мисалы үчүн отчеткочу ошондой кылат экен. А федерация момундай ойун өткөзбөйт. Мына чындап келгенде могу жерге биз ойноп келатабыз 7-8 жылдан бери. Бир момундай деме федерациянын бир кагасын алган жокпуз. Мактоо баракчасын же мына мыктыларыбыз деген. мындай болот экен да. Эчтеке жок. Жакшы ат, баягы айттым. Итке деле береткен дедим мен, салбурунга деле тайгандарга. Мына бир кагаз берип койсоң дечи, мына ойноп атса сегиз жыл болду. Эчтеке жок азыр. Түптөлүп ойноп келатканда. Анан федерациядан бир кагаз көрүп, мындай эчтеке чындап келгенде уруспай келген ойноп турганда канча жыл болду? Чын-чында Нарын облусу эгерде силер айткандай бардыгы ойдогудай болсо, деңгээлиңерди кандай сезесиңер? Деңгээлибиз жакшы эле, өйдө эле. Биздин деңгээл ынтымакка келсе, Ал мисалы бизди көрүп аткан ошо Нарындын бир чоңу намыстанып атат да, ушуларга макул жардам берейинчи. Ушулардын уровени кандай, мен вложениямды актаймынбы деп атат да. Ошону мисалы үчүн уровень азыр биринчи лигада жакшы эле ойноп атпайбы? Биринчи лигада азыр. Бир эгер акча тыйын болсо 3 жылдын ичинде акча тыйын болсочу, жогорку лигага жетчү неме бар да, мисалы. Эми азыр 1 жыл 2 жыл биринчи лигага ойнош керек да. Сразу эле чуркап кеткен бала жок да. Ушуга тактика алып, ичине тажрыйба алып, высший лига менен ойногонго толук мүмкүнчүлүк бар да, акча тыйын болсо. Мисалы үчүн тетакта $10,000, $20,000 биз азыр аттарыбыз бар деп мактанып атпайбызбы? Жетет аттарыбыз депчи. А бирок ошол эле аттар тияка барганда токтоп калат да. Высший лигага. А бирок биринчи лигага татып калат да. Негизи высший лигага $10,000, $15,000, $8,000 биз кыдырып атабыз, чүйдүчү ушундай аттар да. Ошол аттарды алсак, высший лига менен ойногонго толук мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле балдарды сборго
спонсорго 1 ай эрте алып барып тренировка кылдырса толук ойногонго мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Чынында булар айтып атпайбы, федерация иштебейт деп. Федерация чындыгында иштебейт. Федерациябыз иштебейт, берки методисибиз да иштебейт. Айлыкты алат методисибиз. Бир оюн Норузга оюнга бардык, 9 майга көлгө бардык, бир жолу басып барып рахматына айтып койгон жок. Эчтеке жок болсо эмнесимен иштейт, мисалы мен ушундай түшүнөм. Ушуларда печат да жок. Печати бар. Булар айлык алат, как должно, мамлекеттин айлык алып атпайбы булар? Мындайча айтканда деген федерацияңдагы методисиндагы спонсор тартып, оюн өткөзүп, кичине болсо дагычы көк айткандай. Милдети да ошол. Жок дегенде кагаз жазып берип туруш керек да, мындай грамота кылып, балдардын көңүлүн көтөрүп. Печати бар. Жок, ошо негизчи. Прям ошого жолдурас коттун акчасы жок болсо, эмнеге анда эмнеге федерация болду, эмнеге методист болду, жолдурас бергиле дегиле да, анын Айлык алып атат да ошону. Ошон үчүн айлык Айлык алып эле басып жүрөт. Аларчы айлык алып битке айлык алып атат. Бизчи мисалы үчүн мен 4 ай жүрдүм, бир иштеген жокмун. Жанталаш ушул крандын неме кылалы деп аракет кылып чыгаралы, нарынды эптеп чыгарып кетеличи деп байкелер мына сырттагы бияктагы келбей калган байкелерибиз бар. Ошолор болуп чогуу эчтеке иштебей дагы эчтеке кылбай жүрдүк. Жанталашыпчы. Ал тигилер болсо биздин атыбыздан ошол печатты бербеди, печатты басып туруп бир чоң ыраазычылык кат кылып коелучу деп ошол печатты аябап атышат да. Же ошолор биздин печатты жакшыраак ыраазычылык кат жазып койгулачы сен 3-класстын баласындай рахмат сизге деп деген сыяктуу кылып туруп печатын басып берет да. Ошолорду федерация кылыш керек. Ким жардам берип атат, ошол жардам берген байкенди кайра ыраазычылык кат кылып берип, жакшы неме кылып койсоң көңүл бурат да. Бир жардам берет, биздики өзүбүздөн дагы да жардам берет, битке 50 000 сом, 20 000 сом берсе сүйүнөбүз. Кудуңдай үчүн элечи. Ал балдардын бателе түгөнөт да. Ошолорго да ыраазычылык кат берип коелу, мондай кылалы, печатың бер десек, ошону бербейт. Бошобой атат, митип атат. Эмне кылып иштеп атышат, бошобой атканда. Силер менен негизи талаада ток-шоу жакшы экен. Микрофон иштетип койгойло басып кете бериш керек экен. Калган өзүңөр эле бүтүрүп коюштар экенсиз. Эми алдыга карайлы. биздин талашкан ушул эле болуп кетти. Ушул эле талаш. Башыбызды бириктиргенден жок болот. Бул менен деле биригип кетерин Кудай билет. Чоңдор көрүп туруп, сүйлөп коюптур деп котпуш керек биздин чоңдор. Намыстанбайт эркекче элечи. Ал карапайым ойноп жүргөн улак деп Айылдан чыккан чоң экен деп, айылдан чыккан чоңго барсаң, аның деле ошол болуп калат. Биринде чоң көтөрүп коет да, бөлөккө област. Эми мындай да. Алдыда эгемендүүлүк, андан ары макул эми бул турнирди дагы жетишпей калышыңар мүмкүн экен. Андан кийинки Нооруз турнир келат турабы. Кудайым буйрса бириккен аракет кылабыз. Ошого мисалы эмне кылышыңар керек? Эмне сүйлөшүлөр болот? Бул азыр Акмер фестивалын өткөргөндөн кийин ушу фестиваль Нарын алып кеткен да, буйр. Нарын өткөрүп берген да. Нарын район өткөргөн да деген буйр. Нарын район өткөзүп, андан кийин азыр кар түшүп, кыш келип, кыш каталды. Ошол Актала, Атбаш алысыраак райондордон өткөрсө ушундай пландалып атат да. Нарын андан кийин Нарын мисалы качан өткөрүп каласыңар? Нарын сентябрь болуп калат. Мал түшкөндөн кийин калса, мал түшкөндөн. Азыр эгемендүүлүккө кетти, ошол азыр мындан кийин азыр бүгүн сүйлөшкөн атабыз. Ошо ынтымактын башталышын депчи. Эми ал кандай болот белгисиз, бирок Таласка көчмөндөр оюну болот деп атат. Ошого ошол Беш Кашка, ошол эле Акталадан, ошол эле Атбашынын балдары, ошол эле Жумгалдын балдарынан кылып, 5 райондун башын бириктирип туруп Таласка алып барып келели деген сүйлөшүүлөр болгондо. Сүйлөшүү болот буюрса. Бүгүн болот. Эми ынтымактын башталышы 31 августтан кийин Таласка барсак, ошондо да бир результат болуп калышы мүмкүн да. Аяктан чоң команда Таластын өзү неме болбосок дагы кийинки командалар менен кармашканга мүмкүнчүлүк бар да. Жумгалга да рахмат да. Көп жерден биздин ушул Нарын өрөөнү чынында эле ыраак болуп бирибизге бара албай, сүйлөшө албай, ушундай чогуу бара албай калган шартта эле мисалы Ошко чейин барып келди Жумгал, ушу Нарынды жоктотпой да. Суу Самырга барышты. Суу Самырга барышты. Бул Нарында болгон турнирден калышы керек постоянно. Эми бул утулуп калганда эмес да, эми катышып турушта. Ушу Жумгалга мен рахмат эле дейм да, ушу Нарынды жоктотпой ушу чыгып барып келип атканда. Мейли анда район менен кетели. Жумгал даяр экен. Мисалы Кочкорду калчы. Беричөлчү. Кочкор мисалы. Силерде ичара айлар көтүп атат. Силерде деле бир топ эле болот кийинки күндөрү көп. Бирок ошентсе да мына Жумгал өзүнкүн айтып атат. Силерде маселе тамагыңарда турган кылкаң эмне ошол проблема? Бизде Кочкордо ичинде оюн жакшы эле болот. Шерин оюндар, кышта эле оюн жакшы эле болот да.
Мен бирдекен айта кетейинчи. Негизи Кочкордо оюндарда, ичара оюндарга мисалы даже чет жак эмес, бисти кошпойт даже. Жумгалды кошпойт, нарынан кошпойт, чынындачы. Ошон ат башыда ошондой. Булар ошон үчүн өспөйт да булар. Көп жерди билбесе каяктан өздөрү менен өздөрү болсо баягы тайтуу менен ойной беришет да чынында. Кочкор мисалы үчүн силер бир сборный түзсөңөр барбагасы мүмкүн экен да. Жок, кошулбагасы. сборный мисалы үчүн нарынан түзүлсө, быйыл Кыранга деле барды. Мисалы үчүн байкелер тамдап эле алып кетти да, жакшы аттарды балдар. Дагы деле түзүлсө келет. Кочкордо бүгүн мисалы үчүн район боюнча мисалы бир көзгө басар бирөө барбы? Ошол угасыңар бирөө жарым. Балким лидериңер жок эле ушинтип эле чачырып атпайсыңар. Ошондой болушу мүмкүн. Биз Кочкорго аралашып. Жок, була Кочкордуку, Кочкордуку айтам, Кочкордуку как раз биздикиндей да, бул Акталаныкындай болуп атат да. Биз да мурун ушундай болчубуз. Сен айткандай лидерибиз жок. Өз ичара оюнубуз күчтүү, бирок сыртка чыкканга жанагындай чогултуп алып келгенге Актала, кантип чечтиңер ошо проблеманы? ал негизи мындай болуп чечилген да. Биздин өзүбүздүн район Акталанын шерин улагы бар. Актала ичинде шерин улагы бар да. Анан ошол нерсе эмеге отуруп, тиги Жогорку Май деген азыр 5 кашка чыккан айылга ошо жака өтүп, ошо жактан улакчылар отуруп сүйлөшүп, 5 кашканын деле эмес өтүп бардат. Жашы. Ушуну уже пайдаланышыбыз керек. Колдонолу. Айылдын өзүнүн ичара оюндарга жүрөрүнөн ошол жерден отуруп сүйлөшүп эле. Анан улакчылар эле чечкенбиз өзүбүз эле. Ынтымакка келип эле, могу кишини коелу, мына жетектеп туруп берсин башына. Чыңгыз байке деп жүрбөйбүзбү? Ошол Чыңгыз байкени коюп эле, өзүбүз элечи. Мына Чыңгыз байкени башына коелу. Биягын чечиптирсиңер. Кайра эле сизге суроо. Райондун ичин жай барыпсыңар. Азыр биякта облус деген маселе турат да. 5 кашкан бүгүнкү күндө облустук деңгээлде командага кошууга даярсыңарбы? Даяр, ал нерсели ал акыркысында андай болгон жокко дегеним да, Норустачы. Азыр ат маселеси өзүнкү болгондон кийин азыр айтыш кыйын да. Бирөөнүн анан ортонун атын бирөөнүкүн азыр айтыш ал нерсени кыйын. Акталан полный менчик аты да. Менчик аты. Баарыбыздык деген менчик ат, бирөөсү ат деген ат жок. Кейбирөөнүкү команданын ортосунда аттар болот. Аттар жок. Мисалы бизде бар да. Жок, мисалы үчүн ортодо аттар бар. Ошол нерсени мисалы үчүн Актала ичи өзүбүз бирикпедикпи? Тияктан 5 кашкан алып келдик, бизден тигил атты койдук, ошентип бириктик. Облас ичинде ошол нерсе биригиш керек да. Ошол нерсе болуш керек. Анан ошондон 5 кашка барат мисалы үчүн, бияктан тигил ат барат, ошентип облас кылалы деп Кыранга чакырганда макул деп келтирип акыркы оюндарда барбайсыздар коёбуз. Актала өзүнчө чыгабыз. Мисалы мен да айтып кетем мынагой. Мисалы баягы Саламат деген байке чыгып ат башылык турабы? Долон деп команда түзөм деп чакырды. Кафесине, ресторанына бир жерине чакырып, барып ушул балдар отуруп тамак ичкенбиз, барыбыз. Анан негизи нарындын балдарынын ынтымагы жогорак болуп атат да, чынын айткандачы. Улам күчтүү команда чыкса райондон. Ошону басыш керек болуп атат да, максат ошондо болуп калат. Нарындын өз балдарын ынтымак жок турбайбы, иттин өлүгү маякта жаткан турбайбы? Ынтымак жок да нарындачы. Бул район кыйын, тиги район кыйын болду. Чыккан баланы, чыккан атты басып эле, ошону утуш керек да. Биз мындай нардын ичинде эле баш керек. Мындай республикага көтөрүлдү деген ой жок да. Мындай эме бар да, сөз бар. Ким күчтүү болсо эле ошону утуш керек, максат ошондо. Бар, сборный чогултканда, ошо Саламат байке чогултканда деле. Ортодон кичине келишпестиктер болуп кетти, чачырап кеттик туурабы Исламага. Ногой сен бар болсуң, Төкү сен бар болсуң, Көкү бар болчу. Негизи бул жерге көп балдар бар. Бул жерде не болуп калды? Күчтүү команда чогулган негизи ошол чогулганда. Жок, эми мынакей, жанагындай келдик. Жумгал мисалы үчүн даярбыз атат. Кочкордун ичара мисалы үчүн демөөрчү анан ынтымак бир көйгөйлөрү бар экен. Толук кандуу жобун айтабы. Актала мына силердикин айтып атасыңар. Даяр элебиз деп атасыңар туурабы? Ичара мисалы үчүн немени. Сборный түзүлгөнгө мисалы үчүн могу командадан мурун Акталага ошол эле Соңкөл 5 кашкан ээсине силердин сөзүңөр өтүмдүүрөөк болуш керек деп ойлоп атам да. Силер барып биринчи андырышыңар керек да, кошуш керек байке. Ошондой да. Мисалы үчүн байке бул жерде мындай болот да. Бир команда азырчы биз өзүбүз азыр бир жаңыдан эми чыгып келатабыз да. Бир команда ушул команданын ичинен бир команда лидер болуш керек да. Өзү силер айткандай. Ошондон анан ошо командага сборный болгон ошого уже чогула башташ керек да.
азыр анан сен тияктан кел, бул бияктан кел болгондочу. Азыр эми ар кайсы жактан чогултканда ал ынтымак нерсе ат башы барбы арабызда? Ат башы жок. Ат башы жок. Ат башы да деле мисалы үчүн көйгөй Ат жеңил эмес. башы аяк макул деген себеп. Сүйлөшүүлөрдө сборныйга макулбуз деп. Алардын бир командасы чыгат, ат башы депчи. Бир айылдын балдары, чүйдүн балдарын контрактын алып, алар өзүнчө чыга берсин, берки балдардан макул болот да, башка айыл малдарычы. Макулбуз ат десеңер, ат берели, бала десеңер. Ат башы чындыгында ат башы бириктирген эле. Азат жок, аларчы дайым даяр да. Бизде азыр могу жерде өзүбүздүн эле арабызда бар да, ынтымагыбызча карап, азыр давай кыранды түптөйлү, давай сборныйга келтирели деп. Келтиргенден кийинчи кайра артына берип турупчу, кайра ынтымакка келтирели деп. Бул мисалы үчүн ынтымакка келбегенде эмне могул кыранда 5 райондун балдары турат. 5 райондунчу. Биздин оюбузча ынтымакта эле турабыз деп ойлойбуз да, мисалы үчүнчү, ынтымакка. Эми ошону эле бизге ынтымакка келтирели деп жүргөндөр кайра четте болуп туруп ынтымакка келтирели дейт да. Эми кайра кайсы балдарды алып ошол ынтымакка келип чогулган балдарга дем күч бербей элечи, кайра ынтымакка келип спонсор табыш керек дейт да. Кандай бул мисалы үчүн значит буну жокко бул 5 райондун балдары ынтымагы жок дегенге чыгарганга барабар да, мисалы. Менде мындай суроо да. Бүгүнкү күндө бир киши мисалы Нарын облусуна чыгып туруп команданы түзүп, анан аттарды кураса, бир кишинин сөзүн уга турчу райондор барбы? Бар. Уга турган деңгээлге келип калды бул убакка чейин. Ошону ким кылыш керек? Ошону ким кылыш керек? Бизге бир киши керек азыр. Ошо бир киши ким болуш керек? Спонсорбу же федерациябы ким болуш керек? Федерацияда керек, жакшы федерация керек да. Федерация. Анан колдоочу киши керек акча жагынан. Биздики баазы маселе болуп кетти да, баарыбыз эле мындай маселе федерация менен демөөрчү өкү бири-бири менен тил табыш керек. Жок, азыр мындай болуп атат да бизде маселечи. Мен ойлойм да экинчиден могу элчи спонсор тапты, федерацияны шайлады. Биз колдоочубуз ушул эл дагы бир 5-10 сомдон болсо дагычы общий жардам берсе да, бир команданы күчтүү болсо. Кудай эмесе бир команданы чыгарсак, андан артынан команда келе берет эле да. Азыр бизде маселе мындай болуп атат да. Азыр баарыбыз биригип туруп бир команданы түзсөк, андан кийин ана федерация менен биз могу Нарын обласы азыр биригип келген күндө дагы биз маселе болгондо акча каражатына такалып атабыз да. Могу мисалы үчүн азыр биригип эле турабыз. Чындап келгенде кыра мына 5 райондон биригип бар да, чындап келгенде. Баары бар. Мына Акталадан барды, Нарындан барды, Жумгалдан барды, Ат башыдан барды, Кочкордон барды. Ошонун баары биригип келди. Бул маселе болгондо акча каражатына келди. Колдоочу керек бизге. Кыскасы мындай да, жөн эле акчаң эле болду эле эмес, ошого да сөзү өтүмдүү, жакшы талкуу киши керек. Туугандар, анда ушун менен токтотолук талкууну. Маселе негизи башындагыдан аягына чейин түшүнүктүү болду окшойт. Угармандарга дагы эң негизгisi урматтуу Нарын командасына демөөрчү болом деп аткандар, өзүңүздөр да уктуңуздар болуш керек, кайсы райондо, облуста, командаларда кандай көйгөй бар экенин. Ушул Нарын ынтымакка келсек. Менин түшүнгөнүм бир нерсе болду. Ар бир район өзүнө демөөрчү болушун каалайт экен, бирок ошол эле учурда бир демөөрчүгө баш ийген калайт. Билбейм, мен балким туура эмес айтып атам, туура айтып атам. Эгер демөөрчү мен чыгам деп аткан киши болуп атса Нарын облусуна, биринчи ирет командадан мурун федерация барышы керек экен. Ошак менен кеңешип, анан кийин ошактан кылбаса, ар бир демөөрчү өзүнүн районуна барып, ошондон анан ичара баягы бөлүнмө болот экен да. Ошондуктан демөөрчүлөрдү билбейм, силер дагы ушундай кылышыңар керекпи? Биринчи ирет федерацияны мисалы үчүн билбейм, эми мен чын айтайын, силердин федерацияңардын өкүлдөрүн деле жакшы тааныбайм, бир эки жолу саламдашкам. Мындай мамилемде деле жок, катышым деле жок. Мен алардын мисалы камчысын деле чапкым келбейт, бирок биринчи ирет башка федерацияңар жок силердинчи. Биринчи ирет демөөрчүлөрдү ошо федерация аркылуу силер тартышыңар керек экен түзөш үчүн. Мен башында карап, ар бир райондун өзүнүн көйгөйү бар экен деп атам эле, баарыңар эле окшош экен, баарыңар эле финанс экен, анан баарыңар эле бир демөөрчү келип бир районду тартса, анда эле ичинен эле курт баскан болот экен да. Мен ошону түшүнө алдым да, туура элеби ушундай? Туура ушундай да. Ошондой эле экен да. Эгерде кимде ким демөөрчү болом десе, биринчи ирет ошо федерация аркылуу анан райондорду кыдырышы керек экен да. Ооба. Ошол анда талаада ток-шоу бүгүн Нарындын көкбөрүсүнүн күнгөй тескейин талкууладык. Арман чын эле көп экен, бирок ошентсе да Нарын облусунда кийинки учурда байкап атабыз, көкбөрү өтө жакшы арыш менен кетип баратат. Бул жагын да ачык айтыш керек. Муну баягы Ноорус турниринде, 9-май турниринде мына монтип ичарада өзүңөрдүн ынтымак клубуңар башталыптыр. Мунун баардыгы ошо баардыгыңардын ошо көкбөрүндү өнүктүрөлү деп аткан максатыңар эми ишке ашсын. Кудай буйрса чоң турнирлерде, алдыңкы байгелүү оюндарда силерди дагы баягы атаандаштар сестенип карай турган деңгээлге дагы жакын арада эле жетип барасыңар деп ишенебиз.
көйгөйлөрүңөр өтө деле терең эмес экен, чечиле турчу эле маселе. Азыр эле калды, кичине эле калды. Баардыгыңарга терең ийгилик каалайбыз. Рахмат силерге. Достор, бул талаадагы ток-шоу болду, Нарындагы болдук, Соңкөл жайлоосунда. Эми даяр болуп турула, силердин де облусуңарга, силердин де райондоруңарга жетип барабыз. Саламатта тургула.